ГЭКте бүгүнкү күндө 35 миңге жакын мамлекеттик кызматкерлер турат очередте да. Кааласа акча берсе, значит, кезек алдыга жылып кетет. 35 миңчи алдыңкы бир 10-чу номерде туруп калышы мүмкүн да. Анын баардыгы фактылар менен бар. İçinden GİK'tin içinden özünçe bir korrupsiyon öte çoğun elementleri var da. Ben al boyunca size men özünçe kağıt türünde verem. İçki İşler Ministrinin orunbasarına soru. Aytıp qo'yup bu negizi İçki İşler Ministrligi qaysı mыйзамдар менен жана qaysı kodekstер менен жалпы жолунан өздөрүнүн ишмердүүлүгүн аткарат. Сан түрүндө айтып койсоңуз болот да. Канча мыйзам бар? Сан түрүндө айта албайм, мындай айтып берейин. Общий эки мыйзам бар да. Прохождение службы правоохранительных органов Кыргызской Республики, закон об органах внутренних дел, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о правонарушениях. Негізі мыйзамдар көбөлө бизде регулирующий биздин деятельность. Толук десеңиз толуганда карап айтып берем ар бир мыйзамды. Onun суроо берген себеби шуна булайчы. Мисалы, Ички иштер министрлигинин ишмердүүлүгү бир Кыргызстандын жарым мыйзамдары менен иштейт да. Аябай жүк өтө оор да негизичи. Ошол эле мынакей биздин коллегабыз Алишер Айтбаевич көптөгөн сунуштарды берди да, аябай көптөгөн кемчиликтерди берди. Бирок ошол нерсенин баарын көзөмөлдөш үчүн, так аткарыш үчүн бул татыктуу, күчтүү адистер керек да, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерчи. Ал министрликке барыш үчүн татыктуу шарт түзүп бериш керек милиция дегенге. Айлык майнасын көтөрүп бериш керек дегендей. Ошол маселе жактары эмнеге биз комитеттен көтөрүп, мындай бир жардам бербейбиз да? Мыйзам болсо эми шайкеш келтирүү боюнча эми ал өздөрү чечишип алат. Аны иш түрүндө кылабыз, аны башка арга жок. Ал расмий тилде айтканда в рабочем порядке бүтүрүп алабыз. Аны айтайын дегеним, ушул колубуздан келсе, мындай чоң комитет болгондон кийин бир ушул айлык майнасын көтөрүү боюнча жана шарттарын оңоо боюнча бир мыйзам долбоорлорун алып келсин. Ошону карайлы деген бир сунушум бар. Шуна Абдуллаевич. Аны айтайын дегеним, мисалы, бир жакшы сөз бар эмеспи? Милиция мени коргойт деген бир көп жерде айтылат го. Эми азыркы учурда мен өзүм милиционермин, өзүм милициядан баштагам, участковыйдан иштеп баштагам. Бирок милиция тилекке каршы бизди коргомок үчүн өздөрүн коргогон шарттар жок да, сөздүн ачыгы. Айлык баянасы мына бүгүнкү кезде 25 миң сом этип эң жогору кала турганы да. Эми азыркы заманда 1 миңчөгүн 2 миң сом болот болсо, каяктагы 23 миң сом эмнеге жетет? Ошол эле укук коргоо, улуттук коопсуздук кызмат ала турган болсок, мынакей жакшы көрүнүштөр кетти да. Аякта жакшы имараттар салынып атат, шарттар түзүлүп берип атат. Ошондой эле сыяктуу эмнеге МВД жакка аралашып койбойбуз? Эмнеге бир жакшы имараттарды салып берип койбойбуз? Ошол эле ГИКти ала турган болсок, мамлекеттик ипотечный компаниялар эмне себептен бир гана саламаттык сактоо министрликтерине жана мугалимдерге бериш керек? Эмнеге биз өзүнчө бир программа ойлоп таап, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин кошуп койбойбуз деген бир сунуш да. Ошол укуктарын колдоо максатында бир демилге көтөрсөк деген бир сунушум бар. Анан да бир суроо, товарищ полковник, милиция менен полициянын эмне айырмасы бар негизи? Анализдеп көрдүңөр беле? Эмиль Эрикович, бул боюнча принципиальный айырмасы деле жок. Полиция, милиция артында эле болбосо, функциональный башка өлкөлөрдө деле милиция, полиция кылгылуу, Казакстанда деле функциональный бирден эле жумушталып барып атат. Мындай анализ кылып көрсөк, ашыкча кошумча деле эчтеге жок. Сизге маалымат катары милиция менен полициянын айырмасы өтө чоң. Полиция деген бул латын сөзүнөн которгондо гуманность деген сөз да. Гумандуулук деген сөз. Полиция деген сөз бул эл менен ошол милиция кызматкердин ортосунда байланыш тыгызыраак, анын ишеним чоң деген сөз. Реформа деген сөз силер көнүп калгансыңар, ГУУдун атын ГУУД кыласыңар, ГУУдуну УУД кыласыңар да. Ошол сиздердин реформачы бүгүнкү күндө. Сиздер жетекчи катары, ошол чоң Ички иштер министрлигинин жетекчи катары сиздер сунуш беришиңиздер керек. Жаңы эле мен буга чейин айтып кеткен шартты түзүү боюнча жана ошол реформа элдин ишенимин милиция кызматкерлерин көтөрүү боюнча. Буну кантип кылат? Буну деген ошол өзүңөрдүн кол астында иштеген кызматкерлердин иш чараларын көргөзүшүңөр керек. Кандай иш чаралар кылып атат? Эмне себептен баягы бир карым майды бир кумалак чиртет болуп, бир аз-маз
Эми болот да, ар бир үй бүлөдө болот андай нерсе, тентек балдар. Анча мынча кызматкерлердин кылган иши менен баардык жалпы ички иштер милициясынын кызматкерлеринин аброюна чек келтирип атабыз мисалы. Мунун баары ошол жакшы туура бир реформа алып барсаңар, мен ойлойм бир жакшы жетишкендиктер болот да. Ички иштер министрлиги. Бул сунуш катары. Сүйүн Абдуллаевич, ГИК боюнча кичине сөз кылып калдым. Мисалы бүгүн мынакей, айтып атпайм, бир 20-30тан ашык иш чогулуп атабыз, бирок караганыбыз бир маселе болуп атпайбы? Анан колубуздан келсе, мүмкүн депутаттардан бир сунуштарды берип туралы. Мына мен бүгүн как председатель кылып баштайын. ГИК деп айтып калдым, азыр эсиме келип калды. ГИКте бүгүнкү күндө 35 миңге жакын мамлекеттик кызматкерлер турат, очередте да. Анын өзүнүн өкмөттөн атайын берилген токтомдору бар экен. Токтомдун негизинде кезекке туруп, анан убагында алышат экен. Эми 35 миң кызматкер качан алат эми ал белгисиз. Бирок эми ошонусу аз келгенсип, ичинен ГИКтин ичинен өзүнчө бир коррупцион өтө чоң элементтер бар да. Мен ал боюнча сизге мен өзүнчө кагаз түрүндө берем. А бирок ушу берердин астында бул жерге жетекчилерин чакырып туруп, отчетун алышыбыз керек да. Отчетуна суроолорубузду беришибиз керек. Мына эмкиге биздин урматтуу коллегаларым, депутаттарым дайындап койсун ГИК боюнча. Маалыматтарды жөнөкөй эле өздөрүнүн шайлоочуларына жана жөнөкөй карапайым элден алып койсо эле, бул жерден жетиштүү суроолор болот. Ал суроолорго мен толук ишенем, толук жооп бере алышпайт аларчы. Өзүнчө ичарадагы дабир кезек уюштуруп койгонда, кааласа акча берсе, значит, кезек алдыга жылып кетет. 35 миңчи алдыңкы бир 10-чу номерде туруп калышы мүмкүн да. Анын баардыгы фактылар менен бар. Мен ал далилдигин бере алам да. Бирок бир киши муну көтөрсө, ал жакта билесиздер, ажыдардын баштары бар да. Бул биз үчүн, бир киши үчүн кыйыныраак болуп калат мындай нерсени көтөрүш. А комитет менен барып туруп, палатага чыгарып туруп, бул көйгөйдү көтөрүп туруп иштеп койсок, бул чоң жетишкендиктер болот. ГИК деп мынакей бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы? Кезекке туруш үчүн өзүнчө ичара татынакай өздөрүнүн коррупцион жолдору бар экен да. Ошол нерселер боюнча мынакей мен сунуш берип коеюн, Сүйүн Абдуллаевич. Эмки комитетке, аппаратка берип коюңуз тапшырманы. Эмки комитетке ГИКте отчету менен келип туруп, бизге отчет берип коюшсун. Бул биринчи эле маселе. Ошондой эле мына бир депутат өзүнүн сунушун берип койсун дагы, эмки комитетте Кудай буйрса бир маселе көтөрбөйлү күн тартибине. Жок дегенде 4 маселе көтөрүп коелу, ошондо мен ойлойм ишибиз жемиштүү болот деп. Рахмат. Рахмат.